Өткеннің жолу, короче. Endi Ispaniyada Rekijevska jarisham deganlar bo'lsa, o'tganga keldilar. Кадамжай районунда Ош-Баткен-Аразаков жолунун 161-чакырымы жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болду. Бул тууралуу Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, кырсык кечээ 19 январда саат 11:30 чамасында болгон. Анда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унан айдоочусу катуу ылдамдыкта бара жатып, рулду башкара албай, оор жол кырсыгына учураган. Анын кесепетинен айдоочу жеринде көз жумуп, жанындагы жүргүнчүсү оор абалда ооруканада жан берген. Байлардын УКМКнын ИИМдин кызматкерлеринин үйлөрүндө электр жарыгы өчүрүлгөн эмес, карапайым элде жок, депутат. Карабайсыңарбы? Байларга электр энергия бар. Жөнөкөй элге жок. Дастандалабайчы, бул жерде бизде мисалы үчүн линияга подстанцияга кошулганда, жанагындай биз регулировочный мероприятие киргизип атканда, ал жерде эч ким тандалбайт. Байлар, жана кедейлер. Жок, аларга дагы верный отключение болобу? Баары туш келет. Анткени биз аны отдельно отсекать этип өчүрбөй коюп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Просто жок, мындай таң каласың да, мисалы мага чыайлоочулар кайрылып атышат. Жыл массив Кокжар. Ошол жерде бүт көчө өчөт, только ГКМБ, МВД үйлөр өчпөйт деп атышат да. Дастандалбайчы, андай жок. График менен 1 сааттан баары эле камтылып атат бүгүнкү күндө. Мага кайрылышпайбы, алар алдаган жок го. Бүт барына свет жок, алардыкы бар, жарык эле. Дастандалбайчы, мен эгерде официально билем, Көкжардын үстүндө ГКМден 9 этаж үйлөрү бар, алардын баары туш келип атат ушуга. Билбейм, маалымат ушундан келип атат. Алардыкы Көкжарда мисалы үчүн 8ден 9га чейин өссө, тигилердики 9дан 10га чейин өчүп атат.